Дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым, саламаттык каалаймын, саламатсыңарбы балдарым. Кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыңар жакшыбы? Азаматсыңар. Анда кыргыз тил китеп дептерлерди колго алып, сабакка даярданабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы муун, муундун түрлөрү. Сабагыбыздын максаты муун жана анын түрлөрү жөнүндө маалымат аласыңар. Эс тутуу, ой жүгүртүүңөр өнүгөт. Адептүү болууга тарбияланасыңар. Сөздүн бир ыргак менен айтылган бөлүгүн муун деп айтабыз. Сөздө канча үндүү тыбыш болсо, ошончо муун болот. Созулма үндүлөр бир гана муунду түзөт. Мисалы, төө, тоодак, саанчы. Сөздөр бир муунду жана көп муунду болушат. Бир муунду сөздөр топ, чөп, кеч, от. Көп муунду сөздөр көпөлөктөр, асмандан, билгендер. Муун 3 түргө бөлүнөт. Ачык муун, жабык муун, туюк муун. Ачык муун жалаң үндүү тыбыштан турган же үндүү тыбыш менен аяктаган муун ачык муун болот. Мисалы, суу, эне, ата, кеме. Жабык муун үндүү тыбыш менен башталып, үнсүз тыбыш менен аяктаган муун жабык муун болот. Мисалы, эт, уул, алма, ойчул. Туюк муун үнсүз тыбыш менен башталып, үнсүз тыбыш менен аяктаган муун туюк муун болот. Мисалы, көк, төрт, жардам. Балдар, муун деген эмне? Сөздү муунга кантип ажыратабыз? Муундун кандай түрлөрү бар? Үйгө тапшырма китебиңердин 54-бетиндеги 5-күнүгү.